Президенттин администрациясындагы мурдагы жоопту катчы кармалды. 150 миллион сом төлөп берген Азиз Суракматов абактан бошотулду. Поездин алдына 2 баласы менен кошо секирген Өзбекстандагы трагедиялуу окуя. Акыркы суткада 1334 адам коронавирус менен катталды. Президенттин алдындагы жарандык боюнча комиссиянын мурдагы жоопту катчысы кармалды деп билдирди бүгүн 16-июлда Бишкек шаарынын ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы. Бишкек шаарынын ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы Түркиянын жарандарына Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз берүү фактысы боюнча Жазык кодексинин 310-беренеси менен ачылган сотко чейинки өндүрүш ишин жүргүзүп жатат. Ал эми Акпресс маалымат агенттиги өздүк булактарга таянуу менен Эрнест Апилов кармалганын билдиришти. Ал 2015-жылы январь айында президенттин алдындагы жарандык боюнча комиссиянын жоопту катчысы кызматында дайындалган. 2019-жылы ноябрь айында өзү жазган арыздын негизинде кызматынан бошотулган. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматов тергөө менен кызматташууга макул болду деп билдирди бүгүн 16-июлда Улуттук коопсуздук мамлекет кызматынын басма сөз кызматы. Суракматов 26-майда айрым курулуш компанияларына элиталык көп кабаттуу турак үйлөрдү куруу үчүн муниципалдык жер тилкелерин берүүдө коррупцияга барган жана мыйзамсыз байыган деген шек менен кармалган. Соттун чечими менен УКМКнын абагына камакка алынган. Кечээ 15-июлда 1-май райондук соту Суракматовдун башкаруу чарасын өзгөрттү. Тактап айтканда, тергөө аяктаганга чейин эч жакка чыкпоо тилгаты менен абактан чыгарылды. Ошондой эле тергөө учурунда Суракматов Бишкектеги жер тилкелерин мыйзамсыз берүү факттары боюнча маалымат берди. Ал мамлекетке келтирген 170 миллион сом зыяндын ичинен 150 миллион сомун төлөп берди. Өзбекстандын Кашкар-Дарыя облусундагы Чыракчы районунда 3 адамдын өмүрү кыйылган трагедиялуу окуя болду. Дарыё басылмасынын маалыматы боюнча 1-июлда таңкы саат 5:00 чамасында жүрүп келе жаткан поезддин алдына аял киши 2 баласы менен кошо секирген. Бул үй бүлө Чыракчы районунда жашап турган. Маркум келиндин күйөөсү Россияда эмгектенет. Кайындары менен урушкан келин өзү менен кошо 2 баласынын өмүрүн кыюуга барган. Бүгүн 16-июлга карата Кыргызстандын аймагында COVID-19 диагнозу менен дагы 1334 бейтап катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдирди.